Баарыбызды балалыкка эки гана учур алып бара алат. Бириси апабыз менен өткөргөн, ата-энебиз менен өткөргөн бир балалыктагы сезимдер болсо, ал эми экинчиси дал ушул биздин мектебибиз, биз окуткан ага эжекелерибиз, аларды көргөндө, классташтарыбыз менен сүйлөшкөндө бир балалыкты өзгөчө бир сагынганыбызды билдирип, ошол учурдагы эң кызыктуу окуяларды эстейбиз. Ал эми биз түз эфирде өз көрсөтүүбүздү алда карай улантабыз. Дал ушундай балалыктагы сезимдерин, мектептеги өзгөчө бир күндөрүн жалпыңыздар менен бөлүшүү үчүн студиябызга келген дагы бир эстрадабыздын көрүнүктүү ырчы мырзасы бар. Сиздердин кол чабыңыздар менен тосуп алалы. Кудайберди Айтбосонов. Кана келиңиз, кол чабуулар болсун. Ассаламу алейкум. Келиңиз, бул жакка отуруңуз. Биз сымылдадан эле сизди куттуктайлы. 10 жыл, Ооба, рахмат. Биздин коногубуз өзгөчө бир баарыбыздан башкача толкундан турса керек. Мектепти бүткөнүбүзгө 10 жыл болду. 10 жыл болуп кетти. Ассаламу алейкум, жалпы КТРК музыка телеканалынын көрөрмандары. Бардык бүтүрүүчүлөрдү бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Анан сиздин сурооңузга жооп берсем, мен аябай толкунданып атам, себеп дегенде көз ачып жумгуча убакыт учкан куш дегендей 10 жыл өтүп кетти мектепти бүткөнүбүзгө. Анан бүгүн да классташтар менен чалышпай биз 10 жыл өтүп кеттир го деп күлүп атканбыз. Кайсыл жерди бүттүңүз, кайсыл мектепти атын атаса 30 сүйнөт дейт. Балким ошол мектепти бүткөндөр, Кудайберди өзүбүздүн бала турбайбы деп бир сыймыктан алсын. Негизи мен деген Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык орто мектебинде окугам. Ал жакта мен 94-жылкылар менен окугам. Анан кийин 39-мектепте окугам. 39-мектепте 9-класстан кийин, алар 11-класста, мен 39-мектепте бүттүм. Анан Кудайга шүгүр, классташтарыбыз менен ынтымактабыз. Азыркы учурга чейин буюрса эми ошо 10 жылдыкта эмне кылабыз деп бир группа ачканбыз. Группабыз бар болчу, бирок ошо актив кичине жок болуп калган. Анан кандай кылабыз, эмне кылабыз деп ошо жөнүндө сүйлөшүп атканбыз. Эми чечебиз го. Негизи мындай байкаганга көпчүлүк учурда 10 жылдык көп деле маанилүү болбой калат, 20 жылдык, 30 жылдыкта бир өзгөчө сезимдер менен тосушат да. Мен сурайын дегеним, А тамгасын окуткан эң биринчи мугалим эсте болсо керек. Ооба, албетте. Майрам Осмонкулова деген эжекем мен. Аябай баягы илимдүү, мындай катуу сөзүн айтканы закон болчу. Биз аябай мындай сескенип коркуп турчук, эжекебизден айткандай жасап. Мен негизи мектеп кезде аябай тентек болчумун. Анан ошо тентектигиме карабай мени тарбиялап койчу. Аяк партада отурсам да ошо астыңкы парталарга отургузуп койгон ошо эжекем болчу. Майрам эжекени аябай сыйлайм, себеп дегенде Алипенин А тамгасын таанытып, ушул жашоого биринчи кадамдарды ошо эжекем үйрөткөн, ошо кубанычтамын. Жогоруда аярдан сурасак, кайсыл сабакты жаман көрөсүз десек, математика деди да. Анан орус тилин жакшы көрчү экен. Сизде кандай болду? Менде аярда экенмин анда. Себеп дегенде мен аябай бир күлкүмүштүү окуп койгон. Староста тургузуп алып, математиканы жаман көрчүмүн. Мен тентек болуп анан Кудайберди тур деп атат да, таблица сурап атат да менден. Жадыбал сурап атат анан. Эки жерде эки канча деп атат. Мен аябай тентек болуп, атаман болуп ушундай болчумун да. Эки жерде эки канча десе, ой, 6 деп атпаймынбы. Десем, баягы жерде Майрам эже келип туруп, указка менен чапты эле. Ошондой кызыктуу окуялар болгон. Анан кийин математиканы эми баягы жаман көрбөйм деп айта албайм, бирок мындай жакшы окуп атчымын да. Негизи эркек балдардын көбү ошол сабактан качышпы? Жакшы көргөн сабак дене тарбия эмеспи? Жакшы көргөн сабак дене тарбия, анан эме болчу? Музыка. Музыка, жакшы көрчүм. Эң жакшы көргөн силердикилер ошондой болуш керек. Негизи ар бир эле баланын бала кезде кыялы бар да. Мектеп учурунда эле сахнага чыгып кол чабуулар, эң алгачкы кол чабуулар мектепте болгонбу? Эң алгачкы кол чабуулар мектептен башталган. Бирок мектепте мен ошо музыкалык орто мектебинде биринчи жолу хордо ырдагам. Хордо солист болуп ырдагам. Анан ал жактан Кудайберди жакшы ырдайт турбайсыңбы деп, анан ал жакта 9-дан баягы 8-9-класста кетип, анан кийин жөнөкөй мектепке баргам. Жөнөкөй мектепке барганда ал жактан ырдайм да. Анан музыка сабагына барып пианино чертип ырдап койсом, баягы кыздары, балдары деп көкөлөтүп анан ыр жаздырып баштадым. Элеман деген досум бар, азыркыга чейин досум. Ошо экөөбүз биринчи ыр жаздырып, анан кийин мектепте өзүбүз концерт койгонбуз. 2-3 ыр менен. 3 ыр менен бирөө өзүбүздүн ырыбыз, эки ыр болсо башка бирөөлөрдүн ыры.
ошентип элдер чогултуп концерт коюп аябай сонун күндөр өткөн мектептен. Анда кепти чыгармачылыкка буралы. Чыгармачылыгыңызда эмне жаңылыктар болуп атат? Негизи кыргыз жолукканда эң биринчи эмне жаңылык, кандай жүрөсүң дейт да. Анын сыңарындай чыгармачылык кандай атат? Чыгармачылык Кудайга шүгүр. Баягы азыр кичине мындай орусча айтканда творческий кризис деп коет го. Ошондон чыктык. Эми буюрса жакшы чыгармаларды, жакшы ырларды аз даярдап, ошо кыргыз элине тартуулайын деп атабыз. Буюрса азыр Тамга деген ырчыбыз бар. Ал экөөбүз дуэт жазганбыз. Чыңгыз Альберт байкебиз, Чыңгыз байке Алиев жазып берди, өзүнүн колуна калемине таандык. Ал ырды жакында ошо жакынкы күндөрдө презентация кылабыз. Андан кийин дагы бир ыр турат. Ошолорду чыгармаларды даярдап, клиптерди тартып, буюрса камап турабыз эми акырындан иштейбиз. Негизи мен көп эле ушул чыгармачыл инсандар менен сүйлөшкөндө айтып калышат, сиз айтмакчыча. Албетте бул нерсе ар бир эле чыгармачыл адамдын ырчынын башында бар. Чыгармачылык бир кризис болуп турат. Негизи ушуну сурагым келип атат да, эмнеден улам болот ушул? Башка бир бизнес тартып кетип атабы сизди? Же көңүлүңүздөгү бир ырт таппай каласызбы? Негизи карга баласын аппагым дейт дегендей, ар бир ырды аябай жакшы көрүп, ошондой сүйүп чыгарасың да. Анан кээ бирде ал ырың сага жагат, анан кээ бирки элдерге жакпай калат. Кээ бирки инсандарга жакпай калат. Же болбосо баягы хит болбой калат. Анан ушинтип изденесиң да. Анан мындай ыр чыгарсам элге жагабы, мындай ыр чыгарсам жакпай калабы деп ушундай дагы ойлор келет да. Анан кийин баягы изденүүнүн жолунда жүрүп эле, анан кийин эмнени тандаарыңды билбей каласың да. Ошондо кичине бир тупикке такалганда ошо кризис болуп калат окшойт деп ойлойм да мен өзүм. Андан буюрса бирок анын да жолдору бар. Издениш керек, дагы да болсо токтобой. Эмгек кылсаң албетте акыбети келет. Ал чыгармаларың дагы буюрса өзүнүн угарманын табат деген ойдомун да, ар бир ырыбыз. Кудайберди, негизи сынга көз карашыңыз кандай? Сизге сын пикир айтса кандай көтөрөсүз? Сын пикир айтса, туура эмес кылсам, если мен чын эле туура эмес болсом, көтөрө алам. Бирок мен арданып кеткен жерим бар да. Жогай деп. Ушундай бир жерим бар, бирок көтөрөм. Мисалы сизди жакындан тааныган билгендерден сураштырсам, аябай сараң деди да, акчага сараң деди. Мени билбейм, мүмкүн. Жок, мен деген акчага сараң. Тамаша болчу. Аябай актап баштадыңыз го. Эми баягы караганда болот да, мындай кээ чыгарчу жакка чыгарбайсың. Чыгарбачу жакка чыгаргандар болот го. Анан жок, акчадан өтө деле сараң эмес, мындай берешен элемин негизи. Бирок кээ жерлерде жогай бербейм деп коем. Ушундай жерим бар. Аны ачам, мойнума алам. Сахнада ырчылыкты бир учурда бир мушташтарга алмаштырып, өзгөчө бир шоолорду жасап, кийинки атаандашыңыз рингте ким болот? Жок, азыр аны кичине ал айткандай бир бойдон кийин той эле болсунчу дегендей болду окшойт. Мен баягы көбүнчө айтат го, ырчылар, чыгармачылык инсандар мындай өзүбүз жумшак келебиз го. Назик болот. Назик болобуз, анан кээбиркилер ойлойт да, ушинтип жумшактыгыбыз менен жүрсөк эле баягы мындай булар ырчысың беле деген сипчен бар да, ушундай адамдар баягы алына таянгандар. Анан мен айткым келет, ырчылар андай эмес деп ошону көрсөткүм келген. Анан ырчылар деле мушташканды билет, ырчылар деле сүйлөгөндү билет. Анан бир жолу ошентип кичине күч сынаштык. Бирок мындан ары эми чыгармачылык менен эле эч ким менен бой болбойт. Эч ким менен мушташпайм. Жөн эле өзүмдүн чыгармачылыгымды, ырчылыгымды алып кетесиз, э? Демек, Кудайбердини эми сиздер бойдон эмес, жалаң тойдон көрүп өткөзсүздөр, э? Ошондой болсун. Анан Кудайберди, негизи мен көп эле оончулардан, белгилүү ырчылардан маек алганда айтышат да, жакшы бир ыр чыгыш үчүн, жакшы ырды бир элге жеткириш үчүн чыгармачыл адам дайыма сүйүп туруш керек депчи. Сүйүп. Сизде кандай болду? Негизи кризис ушул жакка байланыштуу эмес? Жок. Кризис ага байланыштуу эмес. Кудайга шүгүр. Сүйүм бул үй бүлөм. Сүйүм бул балам. Анан ар дайым сүйүү жүрөгүмдө. Сүйүү бул ата энеме, мекениме.
Анан ал сүйүү ар дайым жүрөктө болот. Анан мен ойлойм, андай ал мүмкүн бойдокторго десеңиз. Мүмкүн бойдокторго. Бирок мен үчүн жок, мен бул суроого жоопту Кудай бурса Кудайбердиден бир 20 жылдан алышым керек да. Ошондо туура болот, Ошондо сиз үй бүлөңүзгө башкача бир сүйүүңүз ашып турган учур экен. 20 жылдан бир маектерде бир ушул суроону эстейлем да. Анда ардактуу эле көрүүчүлөр, дагы бир жагымдуу чыгарма бар. Жалпы мугалимдерге, бизди окуткан ага эжелерге тазим этип, Нурмат Садыровдон мугалим эже кабыл алыңыздар. Биз түз эфирдебиз. КТРК музыка сонун шоудо боралды карай улантабыз. Кудайберди Айтбосунов бизде конокто. Кудайберди, мен бир негизги суроону сурабай калдым да. Мектептеги сүйгөнүңүз азыр канча бала болуп калган? Мектепте сүйгөнүм 3 бала болуп калыптыр. Чын эле? Демек, бул менен айтайын дегеним, албетте ар бирибиздин балалыктагы сүйүүбүз ал таттуу боюнча жүрөктө кала берет. Сиздин кыргыз тилинен берген мугалимиңиздин аты эсиңиздеби? Кыргыз тилинен берген мугалим эжекемдин аты Каныша эже болуш керек эле. Каныша эжеке. Анда менде Каныша эжекеди элестетип көрүңүз. Азыр сиздин кыргыз тилинен окуу боюнча бир тапшырма алып коеюн. Азыр сизге бир текст беребиз. Кыргызча эле 30 секундта канча сөз окуйт экенсиз? Негиз балалыкта эң биринчи ийгилиги ушул да. 1 минутта мынча сөз окудум деп мактанабыз го. Азыр ошол күндөрдү бир эске салалы кана. Сиз негизи жок, балалык кезде 30 секундта эмес, 1 минутта берчи эле дейт. Макул, 1 минутта эле кана. Жок, мейли 30 секунд. Даярсызбы? 1, 2, 3 кетти. Ташрабат бул уникалдуу архитектуралык эстелик Нарын областынын Кара Коюн деп аталган эң кооз капчыгайында жайгашкан. Ал Нарын шаарынан 110 километрге түштүктө деңиз деңгээлинен 3200 метр бийиктикте. Ташрабат Кыргызстандын 15 кылымга таандык эң башка архитектуралык ажайып жайларынан болуп саналат. Орто кылымдарда Уулу Жибек жолунда Ташрабат Чебик Эрбен сарайдын кызматынан аткарып, соодагерлер менен саясатчылардын дайым токтоп өтүүчү жайы болгон. Ташрабат ошол алыска мезгилде Чүй жана Фергана өрөөнүндөрүнүн 30 секунд бердиңиз. 30 секунд болду. Ошо эки көйүп коз. Кайсы дергесин окудуңуз? Бергенчилерби? Өрөөнүндөрүн деген мага чейин. Ошол жерге чейин. Ана эринбей санап коелучу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48 сөз. Жакшыбы бул? Ошондо эки көйүп койсок 80. 1 минутта 80 сөз. 80 сөз. Биз мектепте ушундай эле окучубуз. Жакшы. Жакшы. Куттуктайбыз, жакшы тапшырабыз. Рахмат. Негизи математика сабагын көп жакшы көрбөйм дедиңиз, Математика жагынан кичине алсырайм, бирок ошону сурабай эле койбой. Сиз өзүңүздө шпаргалка бар экен деп сурабай эле коюңуз. Жок, мына жеңилирээкинен мындай кылалы. Экинин калайсаң сурап коеюн ба? 2 жерде 4 канча? 8. 4 жерде 2-чи? 4 жерде 2, 8. 2 жерде 9. 2 жерде 9, 18. 9 жерде 3. 9 жерде 3, 9 жерде 3, 29. Жок, 21. 27. 27. 9 жер 4 жерде 8. Калган сурап эле койбойсузбу? Бүгүн жакшы даярданбай келипсиз. Сизге мындай көтөрмөлөп 4 коюп туралы. 4 коюп турасызбы? Кийинки эфирден жакшы даярданып келсе. Албетте. Негизи бүгүнкү ийгиликтер, бүгүнкү өзүңүз кыялданган жашоо, бул сиздин бир балалыгыңызда ушул күндөрдү элестетип, бир сизди кытыклап турчубу? Сахнага чык, ийгилик жарат. Балалыктагы кыялдарыңыздын канча пайызына жетиштиңиз? Ар бир жетишкендигим үчүн мен жаратканыма шүгүрлөрдү келтирем. Себеп дегенде ар бир аткан таң менен
Ошо жаратканга шүгүрлөрдү келтирем. Азыркы ушул жерде сиздер менен отурганым үчүн дагы мен Кудайыма шүгүр. Себеп дегенде бул менин кичинекей чагымдагы мектеп кезимдеги, мектепке бара элек кезимдеги, айылда жүргөндө тарак карма болуп күзгүнүн астында ырдаган күндөрүмдүн азыркы учурда кыялдарым Кудайга шүгүр орундалды деп айта албайм, бирок орундалып келатат. Баягы бакыт дейт, шашып келип шашпай кетет дейт. Мээнет шашпай келип шашып кетет дейт. Ошо мээнет кылсак эле шашпай бакытыбыз да жаныбызда болот. Ошондуктан баягы жакшы сөз бар го, максатсыз адам бул калаксыз кайыктай деп. Ошо максатымды койгом. Ошо максатыма Кудайым буйрса, сиздер менен бирге, кыргыз элибиз менен чогуу ошо максатыма жетем. Кудайым буйрса. Балаңыз ушул сиз баскан жол менен сахна артында чыгармачылык менен басып өтөм десе макул болосузбу? Өз эргине коем, өз жолуна. Кааласа мен баскан жолду бассын. Мындай кыл, тигиндей кыл дебейм. Бирок өзүм баягы кыйналган жолдорду бир ооз айтып, бул жол менен барсаң мындай болот деген сыяктуу. Ушундай жолдорду айтам да. Анан эми баягы баласына эч ким жамандык каалабайт го дейм. Анан көрөбүз эми өзү кандай нерсе тандаса, кандай жол тандаса, ошону менен тилектеш болом. Анткени менин дагы апам менен атам мага ар дайым тилектеш болчу. Бир жак барам десем барышчы, бирок чеги менен мынчада кел деп өзүн айтчу, ошондой. Туулган күндө дос балдарым чакырайынчы десем, дос балдарымды чакырып берчү. Ушундай да эми. Мен менен ар дайым тилектеш болуп келген да. Кыйынчылык деп калдыңыз да, чыгармачылыгыңыздагы кайсыл жылдарды бир өзгөчө бир кыйынчылыктын жылдары деп эсептейсиз? Чыгармачылык негизи биз бияктан баягы кооз көрүнөбүз да. Эмеден телевизордон кооз көрүнөбүз. Бирок биз дагы баягы үй бүлөбүз бар, биз дагы жыргайбыз, биз дагы баягы ыйлайбыз дегендей. Анан сахна артындагысы көрүнбөйт да, сиз айткандай. Анан ар бир күнүм кыйынчылык эмес, бирок бир учурлар болот. Ушундай бир чыгармачылыктан алсырап, ушундай бир моменттер кризис болуп, ушундай болуп атканда. Анан өтө деле бир чоң кыйналуулар болгон эмес. Болбой эле койсун. Анан эми азыр жашпыз. Ушу жаштыгыбыз менен, жаштыктын жүрөктүн куручу менен иштеп, кыймылдап, сонун чыгармаларды чыгарып, анан элибизге тартуулап алган учурубуз да. Эгер Кыргызстанда ырчылыкка тыюу салып койсо, кайсыл кесипти мыкты аркалап кетем деп ойлойсуз? Кудай сактасын ал нерседен, бирок кайсы кесипти мыкты аркалап кетем деп ойлоймбу? Спорт жагы менен деп эле айта албайм го дейм. Бирок спорт жагы жагат экен мага. Спорт жагынан мүмкүн же бир чакан бир бизнес кылып кетмекмин. Бизнеске негизи өтө катуу эмесмин, бирок ошол жолун аркалайт болушум керек деп ойлоп атмакмын да. Же болбосо юрист болмокмун, адвокат болмокмун. Бирок андай болбой эле койсунчу. Суроо берип алып өзүм окуп кетип атам го. Негизи аккан арыктан суу агат, алма өз сабынан алыс түшпөйт дейт. Балким үйдө атаңыз, апаңыз музыкага жакын кимиси? Атам такыр ырдабайт. Атам ырдабайт. Атамдын бир тууган иниси бар, Бакыт Айтбосунов деген. Ал аранжировщик, композитор, аябай билимдүү. Анан кийин апам болсо, апам мен эмнеге ырдап калгам дей берем да. Анан балам негизи курсагымда жүргөндө көп ырдачым дейт. Эмнегедир ушинтип айтат да. Анан чын элеби десем, чын эле дейт. Курсагымда жүргөндө көп ырдачым. Анан мүмкүн ошондон өтүп калган дейт да. Мен эжекем ырдайт, анан мен ырдайм. Бирок эжекемди баягы чыгармачылыкка аралашкан эмес, ал өзүнүн жумушу менен кеткен, а мен болсо чыгармачылык менен аралаштым. Апам ырдайт мындай. Тойлордо эмес, бирок мындай отуруштарда, ырдап. Анда жалпы бизди көрүп аткан көрүүчүлөргө сиздин бир каалоо тилегиңизди алалы. Балким жалпы классташтарыңыз 10 жылдык, 20 жылдык, 30 жылдык жолугушууга келгендер көрүп аткандар болсо, өзүңүздүн бир каалоо тилегиңизди айтыңыз. Ооба, негизи жаңы эленки айткан сөзүмдөй эле, бул максатсыз адам бул калаксыз кайыктай. Өзүңүздөрдүн максатыңыздарды коюңуздар. Каалаган кесибиңиздерге тапшырыңыздар. Азыр деген уят эмес, сантехник болуш, электрик болуш,
Анан ата-энелерден дагы баягы мен өзүмдүн эмемди аябай акылдуулугумду айтпайм, бирок баягы бала кайсын кааласа ошо жол менен кетсе жакшы деп ойлойм да. Себеп дегенде ата-энелер кээ бирде юрист кылгысы келет, өзүнүн кааласы, бирок бала юрист болгусу келбейт, ал сантехник болгусу келет, мисалы үчүнчү. Анан ошондо да кичине өз эркине коюп турсаңыздар, анан бүтүрүүчүлөргө ийгиликтерди каалайм. Ошо негизи бүтүп атканда аябай настроение сонун болуп, малдар менен жыргап кетесиңер, ошондо абайлап эс алыңыздар. Ошо баарыңыздарга үй бүлөлүк бакыт каалайм. Бизди көргөн көрөрмандар, кыргыз элине тынччылык каалайм. Мен сиздерди жакшы көрөм. Анда сизди сахна төрүбүзгө узаталы. Жалпы көрүүчүлөрдү бүгүнкү майрам менен куттуктап, сонун бир ыр белеге. Микрофонду алып алыңыз, келиңиз. Бул жакка өтүп бериңиз. Ардактуу жалпы теле көрүүчүлөр, биздин студияда Кудайберди Айтбосуновдон сиздер үчүн эң сонун жагымдуу чыгарма тартууланат. Кабыл алыңыздар. Кол чабуулар, Кудайберди Айтбосунов, ыраазычылык билдиребиз, бар болуңуз. Ал эми ардактуу теле көрүүчүлөр, сиздер 60 мүнөт бою КТРК музыка телеканалында сонун шоу долбоорун көрдүңүздөр. Кызматыңыздарда мен Максат Давранов болдум. Жалпы бүтүрүүчүлөргө ак жол тілейбиз. Ар бир койгон максатыңыздар орундалып, Кыргызстаныбыздын келечегине эң чоң салым кошкон жаштардан болуңуздар дейли. Ал эми 10 жылдык, 20 жылдык, 30 жылдык жолугушуулар кийинки жылдары, кийинки жолугушууларга чейин аман болуңуздар. Кийинки эфирлерде көрүшкөнчө бар болуңуздар. КТРК музыка телеканалы өз берүүлөрүн алдай карай улантат. Биздин каналдан алыста болуңуздар.